Ассаламу алейкум туғандар. Назарыңыздарда базар жоқ каналы. Мен бүгін Бишкек шаарынын батыш тарабы Воен-Антоновкадамын. Ошол жерден бир сатылуучу үй бар экен. Азыркы чыгарылышта сиздерге ошол жөнүндө маалымат берейин деген. Азыр мен турган жер Фрунзе жана Комсомольский көчөсүнүн кесилиши туғандар. Машине базарга жетпей, көрүп турган светофоруңуздардан сол тарапка кайрылган көчөдө турам. Ушул көчө менен түз 1 километр басып Жеңишке 70 жыл деген көчөгө жетсеңиздер, ошол көчөдө биздин сатылуучу үй жайгашкан тугандар. Дагы бир жолу көргөзө кетейин. Мына машине базарга жетпей, светофорду көрөсүздөр. Бул көчөнүн аты Комсомольский көчөсү. Көрүп турган чоң трассаңыздар Фрунзе көчөсү тугандар. Ушул жерден солго кайрыласыздар Комсомольский көчөсү менен. Бир аз батышыракта, 50 метр батышыракта уже машине базар жайгашкан. Тугандар, видеону акырына чейин күзөтүп, лайк, комментарийни басып, өз оюңузду комментарийне жазып турабыз. Азыр видеонун жүрүшүндө сиздерге калган маалыматтарды да берем. Сатылуучу үйгө жете элекпиз. Жол боюнда жаңы түшкөн мектепти сиздерге көргөзө кетейин деген. Бул мектеп сатылуучу үйгө аралыгы 500 метр тугандар. Комсомольский көчөсү менен түштүктү карай, тоо тарапты карай 1 километрдей да басып келдим. Жеңиш көчөсүнө да жеттик. Жеңишке 70 жыл көчөсүнө. Бул көрүп турганыңыздар Жеңишке 70 жыл көчөсү тугандар. Мен турган жер азыр Комсомольский жана Жеңишке 70 жыл көчөсүнүн кесилиши. Сол тарапта бир мини маркет жайгашыптыр. Бул тарапта бир футбольный поле бар экен. Ушул жерден биз чыгышты карай бир аз бассак Крупская көчөсүнө жетебиз. Ошол Крупская көчөсүнө өткөндөн кийинки оң тараптагы экинчи үй тугандар, сатылуучу үйүбүз. Бул жерде Воен-Антоновка, ВОЗ деп коюшат экен тугандар. Ошондо эскерте кетейин. Бул көрүп турганыңыздар мына айылдын көрүнүшү тугандар. Мынакей тугандар, Жеңишке 70 жыл көчөсү менен Крупская көчөсүнүн кесилишине жетип келдим. Комсомольский көчөсүнөн 138 маршрутка өтөт, шаракаттаган. А бул Крупская көчөсүнөн 223 маршрутка өтөт экен. Биздин үй ушул Крупская көчөсүнө өткөнүңүздөрдө Жеңишке 70 жыл көчөсүнүн 28-чи үйү адреси. Мына жетип эле келип калдым. Бул көрүп турган үйүңүздөрдөн кийинки үй болуп калат. Бул сатылуучу үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү. Көрүп турганыңыздардай заборлору блок менен тосулган. Ворота, көрүп турганыңыздардай ворота орнотулган. Эми андан ары короосуна кирейин. Короосуна киргенче биринчи сиздерге мектеп, бала бакча жөнүндө айтайын. Бул жакта мектеп, эки мектеп бар экен. Бирөөсү азыркы учурда иштейт, бирөөсү жаңы эле курулган, жана көргөзгөн мектеп. Жакын каракта ишке кирет дейт. Бала бакча, мечиттер бар тугандар. Эми суу бар экен, свет да бар тугандар. Андан ары жердин аянты 5 соток. Бул жакта времянка, анан времянканын арт тарабында узун туурасы 9га 8 болуп куюлган фундамент жана бир аз кирпичи көтөрүлүптүр. 2 этажга расчет алынган дейт ал. Биринчи сиздерге бул времянканы тааныштырайын. Бышпаган кирпич менен бүтүрүлгөн. Узун туурасы 8ге 4 экен. 3 бөлмөлүү тугандар. Азыр ич тарабын көргөзөм. Киргенде эле мында бир прихожка. Андан ары кирсек, көрүп турганыңыздардай ушундай бир бөлмө. Полу жыгачтан болгон пол экен. Өйдө тарабы фанера. Түштүк тарабынан бир терезе орнотулган. Терезебиз жыгачтан болгон эле терезе экен. Андан ары ушул эле бөлмөдөн оң тарабы кайрылганда биздин экинчи бөлмө жайгашкан. Узун туурасы 4кө 4төй көрүнөт. Түштүк тарабынан бир терезе орнотулуптур. Полдору жыгачтан болгон пол. Потолок фанера тугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Андан кийин түз эле чыгып, бул жакка өткөнүбүздө биздин эң акыркы бөлмө жайгашкан. Бул бөлмөдө кухня же болбосо кухняга расчет алынган бөлмө окшойт. Азыркы учурда бул үйдө эч ким жашабайт тугандар. Узун туурасы 1,5га 4төй көрүнөт. Потолок фанера, полго жыгачтан болгон пол экен. Андан ары мен времянкадан чыктым тугандар.
эми короосуну көргөзгөнчө үйдүн арт тарабындагы фундаментти анан бактарды сиздерге көргөзөйүн. Киргенде эле оң тарапта бир мондай чакан навестин түбүндө үйгө керектүү буюмдарды сакташат экен. Эми бул жакта летний душ. Үйдүн арт тарабында бир аз өрүк, вишня, черешня бактары. Ошондой эле сол тарабында узун туурасы 9-га 8 болуп куюлган фундамент. Үстү тарабына бир аз кирпичини көтөрүп коюптур. Ээсинин айтуусуна караганда 2 этажга расчет алынган бул үйүбүз. Мынакей. Ушундай көрүнүштө туугандар. Айтпаган эмне калды? Мен кандайдыр бир маалымат калган болсо, ээсинин номерин мен экранда калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, кандайдыр маалымат керек болсо. Эми баасын айтайын. Бул үйүздүн баасына $21,000 деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот. Ээсинин номерин экранга жана описанияга калтырам. Дагы бир жолу эскерте кетейин. Бишкек шаарынын батыш тарабы, Военный Антоновка, ВОСТ конушу туугандар. Жердин аянты 5 сотук, мектеп, садик баары бар. Жана бизде ошондой эле Instagram жана TikTok баракчалары бар. Ал жакта сиздер ушул үйдүн сүрөттөрүн же болбосо кыскача видеолорун көрүп маалыматын алсаңыздар болот. Анан Telegram группабыз бар, аны деле үй жерде излесеңиз табылат. Ал жактан сиздер өзүңүздөрдүн сатылуучу үйүңүздөрдүн сүрөттөрүн жөнөтүп маалыматтарын берсеңиздер болот. Эгер сиз үй алчу болсоңуз, сиз да кириңиз. Ал жакта биздин YouTube'да кездешпеген кээ бир сатылуучу үйлөр кездешет. Кийинки чыгышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.